Дейл Карнеги. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Күкүмдү аралабаңыз. Ушул чыгарманы жазып отуруп терезеден карадым. Жапжашыл болуп кулпуруп турган бакта таштагы динозаврдын издерин көрдүм. Мен ал таштарды алдым да университеттеги музейге алып келдим. Бул бармак издери 180 миллион жыл илгерки. Ал эми бул издерди өзгөртүү үчүн 180 миллион жыл артка кайтууга болбостугуна жөнөкөй эле акмактын да баш жетсе керек. Биз 180 миллион жыл артка кайтып жана аны өзгөртүрө албастыгыбыз үчүн кыжаалаттанууда бул жеткен акмакчылык. Бирок эң өкүнүчтүүсү арабызда көпчүлүгүбүз ушундай кылабыз. Албетте, 180 секунд аралыгындагы окуяларды өзгөртүү үчүн биз бир нерсе кыла алышыбыз мүмкүн. Бирок ал окуяны кайра болтурбай коюу колубуздан келбейт. Жер жүзүндө өтмүш окуялардан ачыктык менен пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүүчү бир гана жол бар. Ал мына ушундай. Болгон окуяны карап чыгып, өзүбүз үчүн пайда өндүрүү жана аны унутуп эстен чыгаруу. Анын мындай экенин мен билемин, бирок ушундай аракет кылууга күч жана дем жетиштүү болор бекен? Бул суроого жооп берүү үчүн мен бир окуяны сиздерге айтып беремин. Жанымда 300 миңден көп акча бар эле. Бирок мен андан 1 сом да пайда көрбөй колдон чыгарган элем. Окуя мындай болгон. Мен чоң курактагы адамдар үчүн билим берүү жаатында чоң бир офис түзгөн элем. Көптөгөн шаарларда бөлүмдөрүн ачкан элем. Ошондой эле кошумча каражаттар жана реклама үчүн чоң суммадагы акчамды сарптаган болчумун. Мен сабак берүүгө ушунчалык берилген элем. Иштин жүрүшүн көзөмөлдөөгө каалоом да, мүмкүнчүлүгүм да болбоптур. Мен таптакыр тажрыйбасыз болчумун. Ошол мезгилде мага финансы боюнча адис керектигин түшүнгөн эмес элем. Бирок 1 жылдан кийин иштин чыныгы абалы боюнча түшүнүп жеттим. Бул мени кубантты, бирок түйшүккө дагы салды. Чоң суммадагы акчаны киргизгенибизге карабай, биз эч кандай киреше таппай жатканыбыз маалым болду. Бул нерсе анык болгондон кийин мен ошол учурда 2 гана жол менен барышым керек болчу. Биринчиси, мен аябай катуу ойлонуп, Джордж Вашингтон кылган ишти кылышым керек эле. Банкта анын өмүр бою жете турган байлыгы бар болчу. Бирок банкрот болгонунан кабардар бекен? Деген суроого ал мынтип жооп берген эле. Ооба, бул жөнүндө укканмын, билемин, деди да жумушун уланта берди. Анткени ал бул жөнүндө таптакыр унутуп койду. Джордж аны ушунчалык ишенич менен жасады. Бул өткөн окуяны башка бир жолу да эске албады. Экинчиси, мен мындай кылышым керек болчу. Мен жасаган каталарымды карап чыгып, андан бир өмүрлүк сабак алышым керек эле. Бирок ачыгын айтсам, мен биринчисин да, экинчисин да жасаган жокмун. Анын ордуна мен түйшүккө баттым. Бир канча ай туман ичинде жашагандай өмүр кечирдим. Уйкум жана тамакка табитим жоголду. Бул чоң катадан сабак алуунун ордуна мен унчукпай басып кеттим. Жана бул катамды улам кийинки жумуштарымда кайталай бердим. Анткени кемчиликтериме ынануу мага оор болчу. Бирок көп жылдар мурун ушул нерсеге күбө болдум. 20 адамды кандайдыр бир кыйын абалдан жол таап кетүүсүнө үйрөтүү жана бул нерсеге үйрөнө ала турганы 20 адамдын бирөөсү болуу жеңил экен. Кээ бир китепкөй инсандар баш аман болсо калпакта болот. Жигиттин ырыскысы жерде, пул колдун кири деген сыяктуу макалдарга жакшы мисал болууну көңүлгө алышпайт. Туурада, бул чайналган жана жанга тийген чындык. Сиз муну 1000 жолу укканыңызды дагы билемин. Бирок ушул нерсени дагы билемин. Бул макалдар бүтүн бир адамзаттын тапкан акыл кенчин өзүнө камтып турат. Булар адамзаттан укумдан тукумга өтүп келген накыл кептер. Ушул 2 макалга амал кыла турган болсок, сиз угуп жаткан мына ушул аудио китептин эч кандай кереги болбосо эле. Билимге качан гана амал кылганыбызда, ал чоң күчкө айланат. Жана дагы бул сиз тыңдап жаткан макаладагы сизге кандайдыр бир жаңычылдыкты айтууну максат кылбайт. Балким сизге эң жакшы маалым болгон нерселерди эстетип коюу, өзүңүздү аракеттендирүүгөндү, жана дагы бул чындыктарды жашоодо пайдаланууга шык берүү. Мен ар дайым Фред Фуллер сыяктуу адамдарга таң калып келемин. Алар бул жашоо чындыгын жаңы түстө жарык көрсөтө билүү каалоосуна ээ.
Фред Фуллер Филадельфия гезитинин редактору эле. Колледждин бүтүрүүчүлөрүнө кайрылып жатып, балдардан сурады. Араңыздарда жыгач аралап көргөн кимдир бирөө барбы? Колуңузду көтөрүңүз. Бул ишти жасап көргөндөрдүн көпчүлүгү колдорун көтөрүштү. Кийин ал дагы сурады. Араңыздарда күкүмдү, тагырагы, апилкени болсо да арылагандар барбы? Бир дагы адам кол көтөрбөдү. Туура да, апилкени эч ким арылай албайт, деди мистер Фред. Алар араланып болгон нерселер. Өтмүш дагы ошондой. Сиз өтүп кеткен, жашоосу түгөнгөн нерселер жөнүндө түйшүлө баштаганыңызда, сиз күкүм арылуу менен алек болосуз. Мындан эч кандай майнап жок. Бир күнү мен Сиң-Сиң түрмөканасына бардым. Ал жерде мени эң таң калтырган нерсе ушул болду. Кылмышкерлердин түспөлү түрмөдөн сырткары жүргөн адамдарга караганда бактылуу көрүнөт эле. Мен бул жөнүндө ошол учурда түрмөкананын башчысы болуп турган Луиске айткан элем. Ал кылмышкерлер түрмөгө биринчи жолу түшкөн учурда көбүрөөк капа болуп кыжырданышат. Бирок бир канча айдан кийин алардын арасынан акылдуулары тагдырга баш ийип жашылап орношушат. Жана дагы түрмөкананын эрежелерине баш ийип, болушунча аны мыкты аткарганга аракет кылышат, деп жооп берген эле. Луистин айтуусу боюнча бир кылмышкер багбанчылык кылат экен. Түрмөкананын ичинде олтуруп да үнүнүн болушунча кыйкырып ырдайт экен. Мына ушул ырдын ышкыбозу болгон кылмышкер бизден көрө жакшыраак пикирлей алат. Ошондуктан көз жаш төгүп өкүнүүдөн эмне пайда? Биз албетте чоң каталарга жана билип-билбей жасалган кылмыштарга жол беребиз. Эсиңизде болсун, белгилүү Наполеон дагы өзүнүн эң чоң согуштарынын үчөөсүнүн бирөөсүндө жеңилүүгө мажбур болгон. Жеңиш жана жеңилүүлөрүбүз Наполеондукунан эч кандай жаман эмес. Ким билет дейсиз? Кандай болгон учурда дагы бүтүн бир хандык дагы, ошондогу Наполеондун кошуундары дагы болуп өткөн нерсени артка кайтара албайт. Ошондуктан бул нерсени эч качан унутпаңыз. Күкүмдү арылоого урунбаңыз. Ал качан эле майдаланып бүткөн. Андан майнап жок. Андан көрө алдыдагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланыңыз. Ийгилик сиз менен болсун. Чыгарма атайын сиздерге пайдасы тийсин деген максатта кыргыз тилине которулуп даярдалды. Даярдап көркөмдөп окуган Азамат Быетов. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта туруңуз.